Бул тармакка келгениме 9-10 жыл болуп калды. Өзүм айым катары 4 кыздын энеси боломун. Мектепте жана университетте аябай жакшы окуучумун. Анан кыялдарым, максаттарым бул жашоодо аябай чоң болчу. Аябай менин атам дагы айтып калчу да мага: сен министр болосуң, сен докторская диссертацияны защита кыласың деп ушундай сөздөрдү укчумун. Бирок ага карабастан эрте эле үй бүлө куруп, кайненем кайнатамдар менен жашап иштебей калгам да, окууну бүткөндөн кийин дагы көп убакыт үйдө отургам. Бирок ошондо деле аябай иштегим келчү. Жөн эле айым катары эмес, адам катары өзүмдү ушул жашоодо мындай жакшы сезсем деп ойлочумун да. Бирок турмушта ар кандай болот экен. Анан мындай деп айтып кетким келет: бирок эгер билимдүү адам болсоңуз, баары бир ушул жашоодо кандай потенциал болсо, сиздин ичиңизде аны сөзсүз реализация кылышыңыз керек да. Анан ошондуктан мен бизнес ачтым. Эне болуп отуруп эле үйдө. Башында бул бизнес деле эмес болчу. Мен изилдеп баштагамда кандай тармакта иштесем экен деп. Өзүмдүн профессиям экономист, международник деп эсептелинет. Эң биринчи мен кыздарыма бала бакчага көйнөк тигип бергем. Бардыгын аябай жаккандан кийин мага дагы жагып калды да тиккени. Анан курстарга барып, тиккени үйрөнүп, бир машинка менен үйдө өзүмө, досторума, туугандарыма тигип баштагам. Ошентип заказдар көбөйүп атып, жардамчыларды өзүмө командама алып, алдыңкы брендтердин бирине ушул катарга кирип калдым да. Эң биринчиден, эгер сиз бойдок айым болсоңуз, албетте сиз өзүңүз каалаган нерселерди кылып жүрө бересиз да. Бирок эгер сиз үй бүлөлүү болсоңуз, албетте эң биринчиден түгөйүңүздүн оюн дагы угуп, аны менен кеңешип, анан кийин иш башташыңыз керек. Ошондо бир ойго келип, анан кийин сизде үй бүлөңүздө дагы, жумушта дагы баланс болот. Эң негизгиси бизнести баштаардын алдында билим болуш керек экен. Салык жагынан налогообложение деп коет го. Ошол жагынан аябай билимдүү болушуңуз керек. Юридическая регистрация деп коет. Индивидуальный предприниматель же болсо башка формасы болобу. Ошол жактарын бардыгын изилдеп, анан кийин бизнести башташыңыз керек. Менде андай жардам болгон эмес, эч ким мага айтып берген эмес, өзүм изилдеп, сураштырып баштагам. Бирок баштаганда эле мен кичине кыйналгам. Албетте тапкан акчамдын бардыгы эле ошо ар кандай расходторго кетип калчу. Бирок ага карабастан мен токтобой билим алып иштей бергемин да. Сиз эң биринчи өзүңүздү угуңуз да. Бирок албетте здоровый амбиции деп коет. Реалдуу ойлонушуңуз керек албетте, бирок коркпой. Андан кийин туура чечим алгандан кийин, эгер сиздин жүрөгүңүзгө жакын болгон тармакта иштеп баштасаңыз, баардык жолдор өзү эле ачылып башталат. Албетте бул жашоодо проблемасыз болбойт. Ар бир проблеманы сиз орусча айтканда задача катары карап, аны чечип, оңой чечилип баштайт да. Ошол ар бир задача жолуңуз аябай кенен жана мындай жеңил болот. Ошон үчүн меники дагы Кудайга шүгүр башынан баштап эле кандай барьерлер болбосун, ага карабастан жолум ачык болгондо. Албетте эң башынан эле мен улуттук кийимдерди гана тигип баштаган эмесмин. Башында мен өзүмө көйнөктөрдү тикчүмүн, апама, туугандарыма, досторума. Ошондо бир эле машинка менен баштагам деп атпаймынбы, даяр кездемелерди сатып алып эле
тикчүмүн. Бирок андан кийин карасам, элдер айырмаланганы жакшы көрүнөт экен да, башкаларга окшош болсок деп. Анан ошондо мен ойлонуп баштадым. Сайма машинаны издеп баштадым. Сайма машинам бар болгондон кийин ар кандай ушундай кооздуктарды кылып баштагам да. Бирок Кыргызстанда самопошив деген аябай көп экен да. Мен ошондой кылып иштейин десем, үй бүлөлүк шарттар мага мындай туура келген эмес. Өзүм жалгыз иштечүмүн да. Анан ошондуктан үйдө түнчүндө отуруп эле мен кооздуктарды кылчумун, таштарды тикчүмүн, өзүм колго сайма сайчумун. Менин оюмча дизайнер, новатор, инноватор деп коет го. Англисче innovation деген сөздөн бул жаңылыкты алып келген адам да. Анан кийин эгер мен 100 жыл мурун, 10 жыл мурун башка бирөөлөр ойлоп тапкан кийимди эле бүгүн кайталап эле мен мына дизайнермин, мен ойлоп таптым деп чыгара берсем, ал туура эмес деп ойлочумун да. Улуттук колоритте болгондо дагы башында албетте мен ата энелерибиз, биздин апаларыбыз кылган техникада жасап баштагам. Алар тартып жүргөн ойларды, оймо чиймелерди кийимдерге кошуп баштагам. Бирок ошондой болгондо дагы ар дайым мындай изилдешим керек экен да, изилдеп кандай дагы жаңылыктарды кылсам болот экен деп. Мисалы, быйыл мен мындай коллекцияны чыгардым. Ушул жердеги коллекция бул шырдак техникасында кылынган кийимдер. Мына бул пальто, ак кара кызыл түстөгү кездемелерди алып, бул кийиз да. Бирок кийиз бул жанагы таза шырдакты кылган кийиз эмес, бул атайын пальтолорду тиге турган кийиз. Анан ушул техникада ойлоп мен ушундай бир коллекция чыгардым. Муну Миланга алып бардым, Милан шаарына. Милан шаарында неделя моды деп коет. Ошол убагында катышкам. Аябай кызыккандар көп болду. Кудайым буйруса чоң контракттар түзүлөт жакын арада. Анан ушинтип жол өзү эле ачыла берет экен. Ойлойм, ушу кыргыз колориттеги кийимдер дүйнө жүзүнө таратылып, ошо дүйнө жүзүндө бардыгы мындай англисче айтканда it's Kyrgyz ornament, it's from Kyrgyzstan деп ушундай айтса экен деген оюм бар да. Дүйнө жүзүнө белгилүү Chanel, Dior дегендер ушул эле орнамент менен кийим чыгарып койсо, эл ойлоп баштайт. Бул орусча айтканда это новый тренд, это вот мода деп ушинтип кийинип башташат го. Ошон үчүн мен Европага жана башка жерлерге барып, ушундай көргөзмөлөргө катышам. Анан жөн эле бир көрсөтүп эле келбестен алар менен контракт түзүп, бүткүл дүйнөгө тараткым келет да. Азыркы учурда сен кандай дүйнө жүзүндө жаңылыктар болуп атса, ошонун баардыгын байкап турушуң керек. Инновациялар болуп атса, сен андан артта калбай иштеп турушуң керек да. Мени интернет аркылуу бүткүл дүйнө жүзүнүн элдер таап алышат экен да. Мисалы, Италияга кантип мен барып калдым. Facebook аркылуу эле мага жазып баштаган. 2-3 жыл мурун эле жазып башташкан. Биз ушундай показдарды уюштурабыз, мода жумалыгына келиңиз деген ушундай сунуштар көп болот да. Ошон үчүн сиз Instagramда болобу, Facebook'та болобу, контент деп коет, чыгарган публикацияларыңыз чын болуш керек да. Сиздин жасаган жумуштарыңызды көрүп, алар сынашат. Анан кийин карап башташат. Бул чындап эле түрүү адамбы, жөнөкөй фейк аккаунт эмеспи деп.
анан кийин өздөрү эле ушинтип жазып башташат экен. Менин жашоомдо эң биринчи ступенька ошондой болгон. Facebook аркылуу жазышкан. Бир показга баргандан кийин ал жактан коноктор келип, жактырып менин жумуштарымды дагы башка мода жумалыгына чакырышкан. Ошентип эле анан кийин иш жүрө берет экен. Мисалы, акыркы жолу барганымда мени Францияга чакырышты, эми Парижге. Кудай буйруса, көзүндө ошо Парижге барамын. Мастерская жөнүндө айтып кетким келет. Азыркы учурда 30дай адам иштейт. Көбүнчөсү айымдар, цех, ателье деп коем. Кийимдерди тиккенден кийин бизден чыккан буюмдарды биздин дүкөнүбүздөн көрсөңүздөр болот. Азыркы учурда биз Ош шаарында, Алматы шаарында жана Москва шаарында ачкан атабыз. Дагы дүкөндөрдү бирок бир гана жерде атап кетейин. Бул Бишкек шаарындагы биздин флагманский дүкөн деп коем. Эң чоң дүкөн Ала тоо аянтында жайгашкан.